Түркияда жер титирөөдөн кийин издөө куткаруу иштери үчүн Кыргызстандан барган ӨКМ кызматкерлери жергиликтүү убакыт боюнча саат 17:30 карата 10 адамдын сөөгүн тапты. Бул тууралуу министрликтен билдиришти. Маалыматка караганда издөө куткаруу иштеринин натыйжасында 8 адамдын сөөгү табылып, урандылардын алдынан чыгарылган. Ошондой эле 2 адамдын сөөгү кинологдордун иттеринин жардамы менен табылып, урандылардын астынан чыгаруу иштери жүргүзүлүүдө. Издөө куткаруу иштери түнү менен да уланып, куткаруучулар 2 объектиде иш алып бара тургандыгын айтылды. Эскерте кетсек, кыргызстандык куткаруучулар Кахраман-Мараш шаарында иштөөдө. Унаасынын үстүндө кой ташып бара жаткан видеого тартылып калган айдоочу табылып, ага айыппул салынды. Бул тууралуу Чүй облусунун жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Маалым болгондой, ага 1.000 сом айыппул салынган. Ошондой эле айдоочунун 31.000 сом төлөнбөгөн 11 айыппулу бар экени аныкталып, унаасы айып аянтчага коюлган. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жер титирөөдөн кыйраган Кахраман-Мараш шаарына барды. Бул тууралуу Түркиянын жергиликтүү басмалары жазышты. Бул түрк лидеринин жер титирөө болгондон кийинки алгачкы сапары. Эрдоган кырсык болгон аймактагы иштерди жеринде координациялоону пландоодо. Ал андан кийин Хатай облусуна барат. Кече 7 февралда Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларын Түркиянын аэропортундагы видеосу тараган. Видеодо Кыргызстандын куткаруучулары Кахраман-Мараш шаарына каттамды күтүп жатканын көрүүгө болот.